2020 жылдын 16 мартында пандемияга байланыштуу кыргыз-өзбек чек арасы жабылып, жарандардын өтүүсүнө чектөөлөр киргизилген. Бирок 1-сентябрдан баштап Өзбекстан COVID-19 боюнча эпидемиологиялык абалы турукташкан өлкөлөрдүн тизмесине киргендиктен, эки өлкөнүн чек ара бекеттери ачылып, жарандардын өтүүсүнө коюлган чектөөлөр алынды. Өзүңүздөр көрүп тургандай, жарандар азыр эркин насаттамалардын, колдонмолордун, жетекчи иш кагаздардын негизинде мамлекеттик чек арадан өткөрүлүп атат. Өзбек Республикасына бара жаткан биздин Кыргыз Республикасынын жарандары, өздөрүнүн Өзбек Республикасынын жарандары эч кандай талаптарсыз эле өзүнүн действительный документтин негизинде эле өтүп кетип атышат. Паспорттары менен өтүп барышууда. Жарандардын кирип чыгуусуна коюлган чектөөлөр алынганы менен санитардык текшерүү жүрүп жатат. Санитардык карантиндик көзөмөлдөн өтүүдө алардын көзөмөл жүргүзүүсү азыркы учурда термометрдин негизинде жүргүзүлүп атат. То есть адамдын дене табын өлчөп, эгерде дене табы сырткы белгилери оору белгиленсе, белгиленген тартипте артка кайтарылат. Эгерде биздин жарандар болсо, скорый автомашинасы чакырылып, обсервацияга алынат. Кыргызстандан Өзбекстанга же Өзбекстандан Кыргызстанга кирип жаткан жарандар термометриалдык текшерүүдөн өтүп, атайын анкета толтуруп, карантиндик көзөмөлгө алынат. Ал эми мекенине кайткандар эч кандай текшерүүдөн өтпөйт. Пандемия учурунда жүк ташуучу унаалар эч кандай тоскоолдуксуз өтүп жатты. Бирок санитардык талаптарга ылайык айдоочулар ПЧР анализин тапшырып жатышкан. Алардын результаттары чыкканда, эгерде результаттары жакшы чыкса, ошонун негизинде киргизилип турган. Эгерде результаттары отрицательный чыккан болсо, аларды скорый менен обсервацияга алып кетилип, дарылоодо алынып атышкан. Азыркы учурда деле эч кандай өзгөрүү болгон жок. Бир эле өзгөрүү алгоритмдин негизинде сырткы келбеттин температурасын өлчөп, эгерде ооруган белгилери болбосо, өтүп атат мамлекеттик чек арадан. Ошондо мындан ары ПЦР анализи алынбай калды. ПЦР анализ азыр санитардык карантиндик пост тарабынан алынбайт. Кыргыз-өзбек чек арасы ачылган күндөн тарта 3000ге жакын жаран өлкөгө кирип чыкты. Чек ара бекеттеринен өтүп жаткан жарандар эч кандай тоскоолдук болбой жатканын айтышат. Мен пропискада тураман, ол жерде 6 ай күттүм. Анан жакшы өттүк, кыйынчылык болгон жок. Документларды жакшы текшерди. Өзбекстанды мен Коргонтөө район Намуна деген айылдан келатамын. Өтүү жакшы, эки мамлекетке чоң рахмат жолшуну ачып койгонуга. Бул жакта да балдар бар, ол жакта балдар бар. Ошолорду көргөнү келатамын азыр. Чек аралар жабык болуп эми ачылып, Кудайга шүгүр кетти азыр эми тууган урукту милерди көргөн. Рахмат ачылганына дейбиз. Өзбекстандан Кыргызстанга келип атман. Өзбекстандан Кыргызстанга келе жатам. Өзүм Кыргызстандын жаранымын. Өзбекстанга турмушка чыккам. Акыркы жолу бул жака февраль айында келдим эле. Ошондон бери өтө албай жүргөм. Бүгүн жакшы болду. Чек ара ачылып. 6 айдан бери. Акыркы марта февралда өтүүдүм. 6 айдан бери мен энди биринчи марта чыгып келиапбыз. Кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасы аркылуу адамдарды өткөрүү Достук автожол, Кызылкыя автожол, Кадамжай автожол, Маданият автожол жана Баймак автожол өткөрүү жайлары аркылуу ишке ашырылууда. Ал эми транспорт каражаттары Кыргыз-өзбек чек арасын Кадамжай автожол, Достук автожол жана Кызылкыя автожол көзөмөл өткөрүү жайлары аркылуу кесип өтө алышат. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Бош.